Кеч болуп калдык уже. Кутман кечиңиздер менен достор. Эфирде Facebook'tan түз эфирге чыгып аткан бул жаштардын, өспүрүмдөрдүн ичиндеги көйгөйлүү суроолоруна жооп алып берип келип аткан Билесиңби KG долбоору. Бүгүн бизде конокто балдар үчүн ишеним телефондор борборунун жетекчиси Марина Жапаркулова эже жана ошол жакта кызматтанган психолог эже Алина Сейдалиева эже. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кандай келдиңиздер? Рахмат. Алгач эле өзүңүздөрдүн иш жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин алдындагы балдар үчүн ишеним телефону 111 номерлүү борбор 2015-жылдын сентябрь айынан баштап иш алып барып атабыз. Биздин борбордун негизги максаты балдардын укуктарын сактоо, балдарга, өспүрүмдөргө жана алардын ата-энелерине психологиялык жардам көрсөтүү болуп саналат да. Бул борбордун ошо биздин борборго 111 номерге байланыш операторлорунун бардыгынан күнү түнү акысыз телефон чалса болот. Биздин борбордон психологиялык консультация алса болот. Ошондой эле бир көйгөйлүү маселелер болсо, же үй бүлөлүк жана проблемалар болсо, же зордук зомбулук көргөн балдар жөнүндө маалымат болсо, биздин борборго кайрылып тиешелүү ошо суроолоруна жооп алса болот жана консультация алса болот да. Урматтуу достор, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, азыр түз эфир учурунда суроолоруңуздарды узатып жооп алып алсаңыздар болот. Мындан тышкары өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги көйгөйлүү суроолорду WhatsApp аркылуу же болбосо биздин социалдык баракчалар аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биз болсо дасыккан, өзүнүн ишин билген мыкты тиешелүү адистерден жоопторун алып берүүгө даярбыз. Биздин WhatsApp номерди айта кетсем 0704 004608 0704 004608. Суроолорду узатканда эч тартынбагыла, болгондой жазып, так жазып берсеңиздер абдан жакшы болот. Анда Алина эже, кандайсыз? Мен сизге биринчи эле суроодон баштай берсем, азыркы учурда 10-класстын окуучусумун. Өзүмөн бир топ жашоо болжол менен 33 жаш чамасындагы агайымды сүйөм дейт. Ал биздин мектепке мугалим болуп кеткен, бирок азыр иштебей калды. Агай кеткенден бери мен аны сагынам, куса болом. Агайыма бир нерсе болсо өлүп калууга дагы даярмын дейт. Кандай кылсам болот дейт. Бул абоненттин суроосу эми сүйүү темасына тиешелүү экен. Алдын ала бул өспүрүм бул болуп аткан сезимдери тууралуу ачыкка чыгарып айтканына негизиден кандайча деп айтсак, азамат деп айтып кетсе болот да. Ал эми экинчиден бул өспүрүм өзү деле билет окшойт же өзү деле ойлонуп жатса керек, ошо ортодо болгон мамилесинин кандайдыр бир мындан ары өсүүгө мүмкүнчүлүгү жок экенин. Эми сүйүү болуп аткандан кийин өлүүгө даярмын деген жери да бар экен. Ал эми өлүүгө даярмын деген жерине суроо берсек, бул суицид катары эсептелет. Ал эми ошол эле негизинде ошол эле маселе үчүн болуп атабы же кандайдыр мындан тышкарыда көйгөйлөрү барбы? Балким башка көйгөйлөрү дагы тиешелүү болушу мүмкүн. Ошол себептен мен айтат элем, эгерде биринчи сурооңузга дагы суроо алам десеңиз, же суицид тууралуу эгерде ойлор пайда болуп атса, кеңирээк сүйлөшүп, маектешип, кандайдыр бир психологиялык консультация алуу үчүн 111ге кайрылышын сунуштайт элем. Ошол жерден этап түрүндө ошо баарын түшүндүрүп, бордоруна коюп, бир чечимге келгенге ошо да жардам көрсөтөт. Анда кийинки суроого эле өтө берейин. Элдер тартынчакмын, уялчакмын, түнтмүн деп даттанышса, мен де тескерисинче дейт. Шайырмын, ачыкмын дейт. Бирок бул мүнөзүм көпчүлүк адамга жага бербейт, өзүмө мындай терс сапатта жаман жактары тийип калат дейт да. Бул адаттан кантип арылсам болот мындай? Бир абалда кантип жүрө алам дейт. Бул адаттан айрылууга негизиден өзүнө суроо берип көрсүн да. Бул адаттан айрылгандан кийин кандай учурга кабыл болом депчи. Өзү деле айтып атат, башка адамдардан айрылмачылыгым бар депчи. Негизинде бул аламда ар бир адам өзүнүн индивидуалдуу түрдө өзүнүн мүнөздөрү болот. Ар бир кишиге жага берүү бул өзүнө милдет алган эмес да, милдеттүү дагы эмес. Балким өзү караштырып көрөттүр адамдардын болгон мамилесин өзүнө карата, өзүнүн мүнөзү
аябайдыр ачык болсо же кандайдыр бир көйгөйлөрдү жеңил чечип алса, позитивдүү адам деп коебуз го биздин эмездечи, коопчулук эмеде, коомчулукта эми алмаштырууга эмес, бул адамдардын көз карашын алмаштырууга аракет кылса болот. Өзүн өзүн алмаштыруу бул эң эле чоң иш. Анан бул алмаштыруу керекпи, ошол суроону берсин өзүнө. Эгерде өзүнө жакса, анда башкалардын каршычылыгы деле жок болот болуш керек. Башканын ою менен. Башканын ою менен эмес, өзүнүн ою менен жашаганга аракет кылыш керек негизинде. Абдан жакшы. Анда кийинки суроого эле улай берели. Менин башым, бөйрөгүм, ашказаным ооруйт дейт. Апам Москвада эмгектенгендиктен наны сарсана болбосун деп айтпайм дейт. Азыркы учурда атам менен турам. Атам кыскасы айтканда түшүнүгү жок адам дейт. Мени эч жерге жибербейт дейт. Болгон үй иштери менен алек болуп үйдөмүн дейт. Көп урушабыз дейт. Кандай кылсам болот дейт. Бул учурда апасына айтканга туура келет. Кандайдыр сөздөрдү укпасын, бирок апасы деле ошо кызы үчүн деп талпынып иштеп жүрөт да, туурабы? Айтканга туура келет, анткени келечекте ден соолугуна чоң коопсуздук келтириши мүмкүн. Медицина тарабынан жардам алыш үчүн апасы менен, атасы менен баарлашып, чогуу биргеликте ошо больницага кайрылыш керек болгон. Жакшы. Бар нерсе менде суроо пайда болду да. Сиздерде канча психолог эмгектенет жана алардын кандай сапатына карап аласыздар? Мүмкүн иштеген тажрыйбасынабы же окуган окуусунабы? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Биздин борбордо 6 психолог иштейт, алар смендеп иштейт да. Бир сменде 2 психолог иштешет, алар күнү түнү иштеп, анан 2 күн эс алып анан чыгат да. Албетте биз баягы биздин борбор жаңы ачылып атканда, чынын айтканда мындай проблема болду да. Ошо кадрлар тандоо жагычы. Атайы ушу психологиялык билими барлар чынын айтканда өзүлөрү конкурска катышкан жок. Себеп дегенде биз мамлекеттик мекемебиз да, айлыктар аз. Ошондуктан келген жок, бирок биз алар тандап атканда биринчиден алардын билимине карадык. Билими ошо психологиялык карадык. Экинчисинен алардын тажрыйбасын да карадык. Ошо мектепте же болбосо бала бакчадабы ушу балдар менен иштеп, балдар менен сүйлөшкөнгө кандайдыр бир мындай тажрыйбасы бар адамдарды ишке тарттык да. Абдан жакшы. Урматтуу достор, сиздерде суроолор болсо түз эфир учурунда жөнөтүп алыңыздар, анткени биз дароо эле жообун алып берүүгө даярбыз. Бул жерде мындай суроо келиптир. Эмне себептен адам калп айтат дейт? Эмне себептен? Бул эми ситуацияга карата болуш керек. Калп айтат дегени бул эми адам баласында баардыгы эле чынын айта бербейт. Бул баарыбыз эле билебиз. Эми калп айтуунун деле негизинде жашыруун бир максатында, себебинде болот да. Түбү менен жалганды мындай учурда айтат деп айтып берүүгө азыр мен туура жооп бере албайм да. Калп айткандын дагы пайдасы болобу? Бул эми адамдын кабыл алышына жараша да. Калп айтканда кээ бир адам эгерде сен үчүн калп айткам десе жакшы эле кабыл алат, а кээ бирөө үчүн бул тез катарынча тийиши мүмкүн да. Ар бир адамдын өзүнүн кабыл алуусуна жараша. Ошондой болот. Мүнөзүнө караша, абалына жана ошо болуп жаткан ситуация абалга жараша. Урматтуу достор, дагы бир жолу эскерте кетейин. Бизде бүгүн конокто балдар үчүн ишеним телефондор борборунун, башкача айтканда 111 кызматынын психологу жана жетекчи эжеси конокто. Анда кийинки суроого өтө берейин. Мен 19 жаштамын, студентмин. Башынан эле мага өзүмдөн бир топ улайымдар жагат дейт. Өзүм менен теңдерди сүйлөшө албайм дейт. Эмне кылсам болот? Эмне кылсам болот дегенине мен эми кеңеш бере албайм. Ал эми айтып кетчү нерсе ошо өзү эле ойлонуп салыштырма катары бир изилдөө жүргүзүп көрүшсө, ошонусуна мен аябай кызыгып жатам да. Өзүнөн өзү сурап көрсө же болбосо 111ге чалып, балким биз менен баарлашып көрөт. Ошол учурда биз кандайдыр бир жыйынтык чыгарат элек да. Кайсы учурда эмне себептен ошо өзүнөн улуурактарды жактырып калган же кандайдыр бир түрткү болду эле жана кандай айырмачылыктарын жактырат депчи. Анткени өзүнөн улуу жана
тең адам кыздарды салыштырганда көптөгөн айырмачылык болот болуш керек. Ошонун кандай касиеттерине караштуу жактырасың деген суроолор менен балким изилдеп көрөт элек биргелешип дегендей. Убакыт талап кылынат. Убакыт талап кылынат да. Мындай айтып коюшат го, эгерде атасы жок болсо, кыз киши өзүнүн улуу балдарга жакын болот, же болбосо апасы жок болсо, өзүнүн улуу кыздарга ашык болот деген сыяктуучу. Буга тиешеси барбы? Бул жерде эми тиешеси бул бала кандай үй бүлөдө чоңойгон экенин биз билбейбиз да турабы. Эгерде билген учурда дагы чын эле биздин коомчулукта ошентип айтып коюшат опекага аябай көп көңүл бурган же ата энеси тарабынан кандайдыр бир көңүл бурулбай ошого камсыз болуп жаткан учурда өзүнүн ууларды издешет депчи. Мунусуна эми кандайдыр десем, Суроо кененирээк болсо, суроо кененирээк ошо кайсы себептен кийин эмне түрткү болгондон кийин ошолорун билгенден талкууга алып мындай бир жыйынтыкка чыгат элек да. Жана жоопту дагы камсыздандырылуу болмок да бул адам. урматтуу достор, биздин сайтка же болбосо WhatsApp номерибизге же болбосо социалдык баракчабызга өздөрүнүн суроолоруңуздарды жөнөтүңүздөр. Биз болсо тиешелүү адистерден сиздердин сурооңуздарга тиешелүү жоопторду алып берүүгө даярбыз. Биздин WhatsApp номерибиз 0704 00 46 08. Анда бизге бөлүнгөн да убакыт соңуна келип калды окшойт. Марина эже, сизге акыркы сөз кезеги. Өспүрүмдөргө кандай каалоо тилек айтасыз жана өзүңүздөрдүн борбор жөнүндө дагы бир жолу кыскача маалымат. Биздин борборго 111 номерди бардык байланыш операторлорунан түптүз акысыз телефон чалып консультация алса болот, же болбосо психологиялык консультация алса болот, же болбосо бир үй бүлөдө көйгөйлүү маселе болобу, же балдар, же чоң адамдар зордук зомбулукка кабылып атса, же башка бир жарандар жардамга муктаж болуп атса, ошо биздин борборго кайрылып суроолоруна жооп алса болот да. Анан мен ушу биздин Кыргызстандын жарандарына, өсүп келаткан өспүрүмдөргө, балдарга, бардыгына ошо ар бир балага, ар бир баланын ушу үй бүлөдө чоңоюшун каалайт элем да. Ата энеси менен бактылуу жашай турганын каалайт элем. Ошондуктан бардыгына ошо бакыт каалап, ден соолук каалайт элем. Биздин Кыргыздын жакшы чыгаан жигит кыздарынан болсо, Кыргызстанга бир жакшы салым кошсо деп ошо ар бир жаранга кайрылып кетер элем да. Чоң рахмат. Бул жерде бир суроо келип калыптыр. Жаш балдарга жомок айтуу жакшылыкка жетелейби же андай эмеспи дейт. Себеби көпчүлүк аалымдар жамандыкка жетелейт, жаш кезинде эле калпка үйрөтөт дейт. Буга кандай айтасыз? Жомок аркылуу эми негизиден илгертиден эле бизге айтып келет го биздин улуу ата энебиздер же апабыздар боло илгери ошо жомок аркылуу тарбияласа болчу депчи. Азыркы учурда эми кандай жомоктор чыгып жатканын дагы өзүбүздөр деле байкасак болот. Эми жомок болбосо дагы кандайдыр мисалдарды келтирип ошо балдарга тарбия берсе болот да. Ал эми бул адамдын өзү кылган выбору деп коет го. Жомок окуса деле мындай тарбия берүүчү, акыл берүүчү ошо алдабаганды үйрөткөн ошондой жомокторду окуса балким 5 жашар болот, 3 жашар болот, 5 жашка чейин бала бардыгын өзүнө камтып алып аткан ошо мезгили болот да. Губка катары сиңирип алат көп нерсени. Туура маалымат бериш керек да. Мындай бир суроо пайда болуп кетти го. Мисалы кыргыздарда эле башка өлкөлөрдө психологко кайрылгандан эч тартынышпайт. Кыргыздарда мындай нерсе бар. Муну кантип жокко чыгарса болот? Биз ушул борборго түшкөн суроолорду мындай өзүнчө талдап көрдүк да. Талдап көргөндө эми көп эмес, бирок ушу балдарга психолог керек эле деп биздин жерлерден кайрылгандар болуп атат да. Ал эми кээ бир чоң адамдар дагы бизге үй бүлөлүк психолог керек эле деп кайрылып атышат да. Мүмкүн заманга жараша, заманда болуп аткан өзгөрүүлөргө жараша азыр биздин деле ушу жарандар психологдун жардамына муктаж болушуп атат да. Ошондуктан мен айтып кетерим, эч уялбастан, эгерде психолог
психологко барабыз дешсе, биздин жарандар барып тийиштүү психологиялык консультация алса, көп маселелерди чечсе болот да. Үй бүлөлүк болобу, ар бир адамдын бири бирине болгон мамилеси, же балдарына болгон мамилеси, тарбия берүүдө ушундай консультация алса, абдан жакшы жардам берет. Башка өлкөлөрдө бул психологдордун жардамына мурунтан эле муктаж болуп, мурдан эле азыркыга чейин ушу психологдордун жардамын алышат да. Биздин ушул менталитетке жараша болобу билбейм, азыр мынакей ошондой учур болуп атат окшойт, психологдун жардамы талап кылынып атат. Ошондуктан эч тартылбастан кайрылуу зарыл да. Керек болсо кээ бирлөргө психологко кайрыл деген дагы биздин кызматкерлер сунуш беришет да. Себеби дегенде ал проблемаларды же бир мындай үйдүн бири биринен келишпестиктерди, ал маселелер чечилбей баратканда психологдун жардамына сөзсүз түрдө керек. Ошондуктан кайрылууга мен сунуштайт элем да. Чоң рахмат. Анда Алина эже, сизге акыркы суроо: биздин өспүрүмдөргө, биздин көрүүчүлөргө кандай каалоо тилектериңиз, башкача айтканда же болбосо кеңештериңиз бар? Кеңешим бул ушу өспүрүмдөр болобу, жаш балдар болобу, же болбосо улуу эле адамдар болобу, айтып кетерим, бул психолог дегенде эле кээ бирөө ойлойт өзүнүн айнып калгандар же оорулар кайрылат депчи. Негизиден бул туура түшүнүп кетиш керек да. Психолог, психотерапевт жана психиатрлар бул ар башкалар да. Ошон үчүн бизге кайрылууга эч качан баш тартпасын. Кандайдыр бир көйгөйлөрү болсо, бир чечимге келип же кандайдыр бир жардамга муктаж болуп атса, ошо психологиялык жактан дагы эмес, башка түрү жардамдарга муктаж болосо, ошол учурда да кайрылып 111ге кандайдыр бир маалыматтарды алабы, же башка борборлордун же башка мекемелердин даректерин алабы, ошол суроолор менен да кайрыла берсе болот да. Чоң рахмат. Анда сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, өзүңүздөргө ден соолук каалайбыз. Билинбегени менен көп иштерди кылып жатыпсыздар. Кыскасы, ишиңиздерге албан ийгиликтер. Урматтуу достор, бизде конокто Балдар үчүн ишеним телефондор борборунун жетекчиси жана психолог кызматкери болду. Биз кийинки жумада да буйрусак эфирге чыгабыз, андыктан биз менен болуңуздар. Ага чейин WhatsApp же болбосо социалдык баракчалар аркылуу өзүңүздөрдүн көйгөйлүү суроолоруңуздарды узатып туруңуздар. Биз болсо сөзсүз түрдө тиешелүү адистерден жооп алып берүүгө даярбыз. Эскертип коеюн, суроолорго жооп сөзсүз болот, андыктан ызы чуу салып же болбосо жаман сөздөрдү калтырып туруу бул тарбиясыздык болуп калат деп айтып кетсем дагы болот. Андыктан сабырдуулук менен, чыдамдуулук менен гана күтүп туруңуздар. Биздин WhatsApp номерибиз 0704 00 46 08. Кийинки эфирге чейин же болбосо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.